Интернет жалган, интернетке ишенбе. Бүгүн жаштардын көбү кирип алып конфет берип аткан, гүл берип аткан, бири-бириге романтика кылып аткан, мерими кылып аткан, лайф стори, сүүү тарыхын кылып аткан, ушундай романтика жашоолорду кирип алып, убактысын кетирип отуруп аткандар өтө көп да. Жалган, чындыгында жалган, булардыкы чындыгында жалган. Ошо съемка бүткөндөн кийин башталат алардын ызы чуусу. Алардыкы ошо экран үчүн эле бактылуу, экран үчүн эле. Ошондой экен, эгерде сен чындап семьяң менен бактылуу боло турган болсоң, ата энең алдында, барлык өмүрлүк жолдошуң, жубайың алдыда бардыгы жайында боло турган болсо, интернеттин кереги жок сага. Интернетте калп эле бактылуу болгонду токтот. Да, кээ бирөөлөр тынымсыз интернетте бактылуу, бирок билесизби, ушундай интернетте бактылуу адамдар келип 2 сааттап көз жашын токтото албай, ыйлап проблемасын айтып келет. Буга мен мына далилмин. 4 сааттап алдызда отурат. Миллиондогон адамдар тааныйт, ага күйөрмандык кылат. Бирок анын чын жүрөгүнөн угуп түшүнө турган бир күйөрманы жок. Толтур андайлар. Канчасын уктук арманы. Ошондой экен, таанымал болуш, бийлик, акчалуу болуш бул бактылуу болуш деген эмес. Тамам?